Саламатсыңар балдар. Силер менен 9 класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептерлериңерди ачып, калем саптын жардамы менен биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы бурчтун радиандык чени. Теманы дагы бир жолу кайталап коеюн, дептериңерге жазып алгыла. Бурчтун радиандык чени. Биз бүгүнкү сабакта бурчтун радиандык чени тууралуу маалымат алабыз. Ошондой эле бурчтун чоңдугун радиандан градуска жана градустан радианга айландыруу менен таанышабыз. Жана ошондой эле ушул бурчту бир ченден экинчи ченге айландырууга карата көнүгүүлөрдү аткарабыз. Эми балдар, мен экранга бир нече сүрөттөрдү көрсөтөйүнчү. Карагылачы. Үйдүн чатырынын жабылышында, тепкичтердин жасалышында, ал гана эмес үй эмеректерин жасаганда силер көрүп тургандай бурчтарды ченөөгө туура келет. Силер колдонуп жүргөн телефондун ачылышындагы бурчтун жайланышын карагылачы. Көрдүңөрбү? Жашоонун ар кыл тармагында бурчту ченешке туура келет силерге. Демек силер бурчту ченөөнүн бирдиктери менен алгач тааныш болушуңар керек. Анткени ал бурч канча чен менен ченелгенин билиш үчүн, кандай чен менен ченелгенин билиш үчүн, узундуктукун кандай билсеңер, массаныкын кандай билсеңер, бурчтун ченин да ошондой билишиңер керек болот. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта дагы ушул бурчтун бир чени менен таанышабыз. Бирок бул силерге жаңылык эмес. Мынакей, бурчту ченөөчү куралдар менен көрсөтүп коеюн алгач. Силер буга чейин транспортер менен ченеп келгенсиңер жана чийме үч бурчтугунун жардамы менен бир нече бурчтарды ченегенсиңер. Чийме үч бурчтугунун жардамы менен болгону тик бурчту гана ченей алчусуңар. Жанында турган бурчту ченөөчү куралдарды көрдүңөрбү? Мына жашоодо бурчту ченөөчү ар түрдүү куралдар кездешет экен. Эми балдар, бурчтун чен бирдиктеринин ичинен силер градусту билесиңер, радианды да билесиңер, минута жана секунданы билесиңер. Ушул жерде градус менен туюнтулган бирдиктерин таанышып, радиан менен 8 класстын геометрия курсунан таанышкан болсуңар. Демек, градус деген бул эмне экен? Бул латын сөзүнөн алынганда кадам, баскыч дегенди түшүндүрөт. Бул бурчтарды градус менен ченөө дегенде мындан 3000 жылдан ашык убакыт мурда Вавилондо пайда болгон. Балдар, ушул жерден бир кошумча айта турган нерсе, 1 градус бурч деген кандай деп элестете турган болсоңор, силер тик бурчту билесиңер да. Демек, ошол тик бурчту барабар 90 бөлүккө бөлсөңөр, ошонун бир бөлүгү 1 градустук бурчту түзөт. Эгерде ошол тик бурчту барабар 100 бөлүккө бөлсөңөр, бир бөлүгү 1 град дегенди түзөт. Мен силерге экранда көрсөткөн бирдиктерден башка да град дегенде бурчтун чен бирдиги бар. Аны көпчүлүк учурда архитектурада колдонушат. Градус деген 90го бөлүп, ошонун бир бөлүгүн алабыз, тик бурчту. Град деген тик бурчту 100гө бөлүп, ошонун бир бөлүгүн алабыз. Мен бүгүн сабакта силерге радиан деген чен бирдик тууралуу айтайын деп жатам. Бирок силер бул бирдик менен 8 класстын геометрия курсунан да таанышкан болчусуңар. Келгиле, анда эмесе мен аны айланада көрсөтөйүн. Мынакей айлананын борборун көрүп турасыңар. Мен радиус сыздым. 2 радиус сыздым. Бул 2 радиусту ОК жана ОА радиустарын көрүп турасыңар. Радиусту мен R тамгасы менен белгилейин. Ушул КОА бурчун көрүп жатасыңарбы балдар? Бул борбордук бурч. Чокусу айлананын борборунда жатып атат. Ушул КОА бурчуна таянган жааны карагылачы. АК жаасы мынакей. Ушул жаанын узундугу радиустун узундугуна барабар болуп калса, ушул жерде пайда болгон борбордук бурч бир радиан бурч болот. Анда мен аныктамасын же эрежесин силерге көрсөтөйүн, жакшылап көңүл бургула. Бир радиан бурч бул жаасынын узундугу айлананын радиусуна барабар болгон борбордук бурч болуп эсептелет. Көрдүңөрбү экранда? Бир радиан бурчту мына мен көрсөтүп жатам силерге. Эми бир радиан бурч болжол менен 57 градуска барабар. Кана дептерге жазып койгула. Бир радиан бурч болжол менен 57 градуска барабар. Эми карагыла, радиандык чен менен жазылгандарды мен көрсөтөйүнчү силерге. 3,1 рад, 2 пи бөлүнгөн 5, минус 14 пи жана 10. Урматтуу окуучулар, ушул жерди жакшылап карагылачы. Мен радиандык чен менен жазылган бир нече бурчтарды көрсөтүп жатам. Радиан деген сөздү кыскача рад деп да жазып койсо болот. Бирок рад деген жазуусу жок эле 2 пи бөлүнгөн 5 түрүндө кыскача жазса да болот. Минус 14 пи
ал эмес кээде 10 деп гана жазылып турат. Демек 10 деген бурчтун чени көрсөтүлсө, бул радиандык чен менен берилген экен деп түшүнүүңөр керек. Эми 1 радиан деген бул силер жогоруда көргөндөй эле болжол менен 57 градуска барабар. Кайталайм. 1 радиан бурч болжол менен 57 градуска барабар. 1 минутта эмнеге барабар экенин билесиңер. Башкача айтканда 1 градуста 60 минута бар. 1 минутада 60 секунда бар. Анда балдар 1 градуста 3600 секунда бар. Мынакей бир бирдикти экинчи бирдик аркылуу туйунтканды силер билүүңөр керек. Анда 1 бурчтук секунда бул болжол менен 45 километр алыстыкта турган футбол тобу көрүнгүдөй бурчка ээ. Ушундан эмнени байкасаңар болот? Карагылачы канчалык кичине бурч экенин. 1 бурчтук секунда, демек 45 километр алыстыкта туруп футбол тобун көрүнгүдөй бурчка ээ. Мына бул маалымат силер үчүн кызыктуу болуусу керек. Эми карагылачы, радиандык ченден градустук ченге өтүүнүн формулаларын дептериңерге жазып алууңар керек болот. 1 радиан бул барабар 180 градус бөлүнгөн пи градуска барабар. Демек кайталайм, 1 радиан барабар 180 бөлүнгөн пи градус. Муну дептерге жазып алалык. Андан кийин градустук ченге кайра өтүүдөн, радиандан градуска өтүүдөн мен 1 радианды айтпадымбы? Азыр жалпы альфа радиан болсо кантет элеңер? Анда эгер альфа радиан болсо 180 альфа көбөйтүлгөн бөлүнгөн пи градус деп жазасыңар. Мына ушул формулаларды дептериңерге жазып алгыла. Анткени азыр биз сабактын жүрүшүндө ушуларды колдонуп тапшырма аткарабыз. Келгиле андан ары формуланы жазабыз. Градустук ченден радиандык ченге өтүүңөр керек болот. Мен алгач 1 градусту жазайын. 1 градус барабар пи бөлүнгөн 180 радиан. Эми 1 градус эмес альфа болсо эмне кыласыңар? Анда мынакей. Альфа градус барабар пи көбөйтүлгөн альфа бөлүнгөн 180 радиан. Радиан дегенде кыскача рад деп жазып атабыз. Силер экранда көрүп турган формулаларды колдонуп, бир чембирдиктен экинчи чембирдикке айландыра аласыңар. Ушул жерден 1 градус болжол менен 0,1017 радианга барабар экендигин эстеп калгыла. Жана ошондой эле 1 радиан болжол менен 57 градус 17 минутага барабар экенин эстеп калгыла. Кана балдар, экранда турганды дептериңерге жазып алгыла. Кайталайм. Экранда силер көрүп турган формулаларды дептериңерге жазып алгыла. Анткени бир бирдикти экинчи бирдикке туюндурууда бүгүн пайдаланабыз. Эми келгиле. Мен андан ары силерге бурчтун чен бирдиги тууралуу бир аз тарыхый маалыматтан айтып өтөйүнчү. Бурчтун чен бирдиги катары биз бүгүн радианды бир аз кененирээк түшүнгөнгө аракет кылалык. Радиан деген терминди камтыган биринчи басылып чыгарылган китепче 1873 жылы Англияда пайда болгон. Радиан деген сөз латын сөзүнөн алынган. Нур, шиш дегенди билдирет. Эми балдар, биз ушул бирдик мынакей айлана сызайындагы айлананын узундугу силерге белгилүү болгондой С барабар 2 пи р экендигин жаздым. Кайталайм. Айлана сызылса, бул айлананын узундугун С барабар 2 пи р деген формула менен тапканды силер 6 класстан бери эле билесиңер. Мен азыр диаметр жүргүздүм. Диаметр жүргүзсөм айлана 2 бөлүккө бөлүндү мынакей. 2 жаага. Биринчи жаасын карагылачы, мен кызыл түскө боеп койдум. Мына ушул кызыл түскө боелгондо пайда болгон борбордук бурчтун чоңдугу эмнеге барабар? Эгерде айлананын жалпы узундугу 2 пи р болсо, бирдик айлана десем радиус 1ге барабар болсо, анда бул борбордук бурчка туура келген чоңдукту жаза турган болсом, бул 180 градусту берип атат. 180 градус демек пи дегенди түшүндүрүп атат. Түшүндүңөрбү? Эгерде бирдик айлана болсо, айлананын жалпы узундугу 2 пи р эмес 2 пи болуп калат, анткени р 1ге барабар. Жарым айлананын узундугу пиге барабар. Анда карагылачы, мынакей таянып турган жаанын чоңдугу пиге барабар болду. Анда 180 градус барабар пи экендигин көрдүңөр. Мен жазып коеюн. Пи барабар 180 градус. Эгер айлананын 4төн 1 бөлүгүн ала турган болсом, анда бул бурч таянган жаанын чоңдугу эмнеге барабар болот? Мынакей мен көк түс менен боёдум. Албетте бул пи бөлүнгөн 2ге барабар. Градус менен туюнсак 90 градусту түзөт бул борбордук бурчтун чоңдугу. Демек ушул жерде байланыштырып карагылачы. Пи деген 180 градус, пи бөлүнгөн 2 деген 90 градус. Бир эле бурчту мен эки чоңдук менен жазып атам. Радиандык
жана градустук чен менен жазып атам. Силер мынакей мектеп курсунда радиандык чен менен да жазганды билишиңер керек, градустук чен менен да жазганды билишиңер керек. 3π бөлүнгөн 2 радиан, π радиан, же 2,1 радиан деген бурчтун чоңдуктары кездешет. Ошондой эле градустук чен менен жазылган 270 градус, 15 градус жана ошондой эле 337 градус деген градустук чен менен жазылган бурчтар да кездешет. Бирок ушул жерде эскертүүчү нерсе, радиандык чен менен берилсе, радиан деген сөздү жазбастан 3π бөлүнгөн 2 π же 2,1 деп жазып койсоңор дагы болот. Эми балдар, мен силерге суроо берейин. Кана суроону окуп туруп жооп берип көрөсүңөр. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Ошонун ичинен кайсынысын туура десеңер, ошол жоопту дептериңерге белгилегиле. Бурчтун чоңдугун радиандык чен менен туюндургула. Мен силерге 270 градус деген бурчту бердим. Кана туюндуруп көргүлөчү. Жогоруда мен силерге формуласын жаздырдым. Анда ошол формуланы пайдаланып 270 градусту радианга айландыргыла. Айландырдыңарбы? Эгер айландырган болсоңор, анда туура деген жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. А мен силерге туура чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей, алгач мен 270 градусту жазып алайын. Андан кийин градустан радианга айландырыш үчүн π бөлүнгөн 180 радианга көбөйтүшүңөр керек. Силер баамдагандай 270 менен 180 кыскарат. 3π бөлүнгөн 2 калат. 90го кыскарат. 270-ти 90го бөлсөңөр 3 калат. 180-ди 90го бөлсөңөр 2 калат. Демек 270 градус деген бурчтун чоңдугун радианга айландырсак 3π бөлүнгөн 2 радиан болот. Бирок биз кыскартып жазганда 3π бөлүнгөн 2 деп эле жазып койсок болот. Анда туура жооп, биринчи жооп туура экен. Эгер кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 3π бөлүнгөн 2. Мынакей балдар, бизге 270 градус деп градустук чен менен берилген бурчту мен радиандык ченге айландырып жаздым. Жазылышын баамдадыңарбы? Силер дептериңерге эсепти чыгарганда мына ушундай тартипте жазууңар керек. Эми келгиле. Андан ары радианды градус аркылуу туюнтканга көнүгүүлөрдү иштеп көрөлүк. π бөлүнгөн 9. Бул албетте радиан менен берилиптир. Муну силер градуска айландырыш үчүн 1 радиан 180 градус бөлүнгөн π экендигин билесиңер. Анда мен мынакей π бөлүнгөн 9ту 180 градус бөлүнгөн πге көбөйтөйүн. Анда көбөйтө турган болсом π менен π силер көргөндөй алымына көбөйттүм, бөлүмүнө көбөйсөм π менен π кыскарат же тийиндиси 1ге барабар болуп калат. Анда 180 градусту 9га бөлсөм 20 градус чыкты. Урматтуу окуучулар, мына ушул чыгарылышты дептериңерге жазып отургулачы. Мен азыр бурчтун радиандык ченинен градустук ченине айландырдым. Ошондой эле π бөлүнгөн 6-ны айландырып көрөлүк. Келгиле. π бөлүнгөн 6 дагы радиандык чен менен турат. Муну градустук ченге айландыралы. Ал үчүн 180 градус бөлүнгөн πге көбөйтөм. Жогорудагыдай эле алымына бөлүмүнө көбөйтөлү. π менен π кыскарат же тийиндиси 1ге барабар болот. Анда 180 градусту 6га бөлсөм 30 градус чыкты. Мындан π бөлүнгөн 9 20 градуска барабар экенин көрүп турасыңар. π бөлүнгөн 6 30 градус экенин көрүп турасыңар. Мен радиандык ченден градустук ченге өттүм. Эми силерге суроо берейин. Кана балдар, экранда көрүп турган тапшырмада бурч радиандык чен менен берилген, силер аны градустук ченге айландыргыла. Убакыт кетти. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге белгилегиле. 3π бөлүнгөн 5. Мына радиандык чен менен туюнтулган бурчту көрүп турасыңар. Ушул бурчту силер градустук чен менен туюнтургула. Жогорудагы формулаларды пайдаланасыңар. Таптыңарбы? Эгер силер тапкан болсоңор, анда мен туура жообун көрсөтөйүн. Мынакей, чыгаруу деп жазмаксыңар. 3π бөлүнгөн 5тин өзүн көчүрүп жазабыз. Андан кийин радиандык ченден градустук ченге өтүш үчүн 180 градус бөлүнгөн πге көбөйтөбүз. Баамдагандай эле алымына бөлүмүнө көбөйтөйүн. Бул жерде силер байкагандай π менен πнин тийиндиси 1ге барабар же 2 кыскарат. Анда 180 менен 5ти кыскарта турган болсоңор 36 градус чыгат.
3'tü көбөйтсөк 108 градус пайда болду. Туура жооп 3-чү жооп экен. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 180 градус. Баамдадыңарбы балдар? Эгер бурч радиандык чен менен берилип калса, аны градустук чен менен туюнтканга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Келгиле, эми андан ары мен силерге дагы бир маалыматты кошумча айтып өтөйүнчү. Сүзүп бараткан кемени көрүп турасыңар. Мына ушул кемеде моряктар компас менен 32 румбка бөлүнгөн. Башкача айтканда, кеменин багытын канча бурчка бурулганын аякта градус радиандан башка да румб деген бирдик менен ченешет. Башкача айтканда 360-ты 32-ге бөлсө 11,25 чыгат. Башкача айтканда 1 румб болжол менен 11 градуска барабар. Бул эмнени билдирет силерде? Румб деген сөз бул грек сөзүнөн алынган. Тегерек же тегерек кыймыл дегенди билдирет. Урматтуу окуучулар, мен азыр силерге бир кошумча түшүнүк үйрөттүм. Башкача айтканда, деңизде сүзүп бараткан кеме өзүнүн бурулуу бурчтарын градус менен эмес, радианда менен эмес, румб деген бурчтун ченөөнүн дагы бир бирдиги менен ченешет. Демек, румб деген дуксаңар, бул да бурчтун чен бирдиги экенин эстеп калгыла. Башкача айтканда, 1 румб болжол менен 11 градуска барабар. Демек, көрдүңөрбү, жашоодо бурчтарды бир эле градус радиандан башка дагы ар түрдүү бирдиктер менен ченеген учурлар кездешет экен. Эми келгиле, андан ары биз сабакты жыйынтыктоо максатында бурчтун ченин бир аз кайталап өтөлүк. Биз бүгүнкү сабакта градус менен ченегенди көрдүк, радиан менен ченегенди көрдүк, миңдик деген бирдик бар, жана румб деген бирдик бар. Миңдик менен ченелгенде 1 миңдик бул эмнеге барабар экен, же болбосо 1 радиан бурч 950 миңдикке барабар экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Ал эми румб болсо болжол менен 11 градуска барабар. 1 градус бул пи бөлүнгөн 180 радианга барабар, а 1 радиан 180 градус бөлүнгөн пиге барабар болот. Эми градустук ченден радиандык ченге өткөн бир нече бурчтарды жыйынтыктоо иретинде мен силерге көрсөтүп өтөйүн. Карагылачы, экранда силер айлананын оң жагында радиандык чен менен белгиленип турганын көрүп атасыңар, сол жагында градустук чен менен белгиленгенин көрүп турасыңар. Анда мен ушул бир бирдиктин экинчи бирдик менен байланышын билгенден кийин бир эле бурчту эки чен бирдик менен жазайын. Мынакей 0 градус белгилейин. 0 градусту көрдүңөрбү? Кайсыл жерде жайлашыптыр? Эми радиандык ченде деле 0 деп эле жазылат. Ошондой эле 30 градус. Мына мен кызыл чекиттерди белгилеп жатам. А радиандык ченде пи бөлүнгөн 6. Ошондой эле көп колдонулган бурчтарды белгилеп жатам. 45 градусту көрүп турасыңар. А 45 градус радиандык чен менен пи бөлүнгөн 4 болот. 60 градус радиандык чен менен пи бөлүнгөн 3 болот. Ошондой эле 90 градус бул радиандык чен менен пи бөлүнгөн 2 болот. Андан кийин 180 градус, мен баарын толук көрсөтпөй эле силерге мына айрымдарын көрсөтүп жатам. Бул пи болот. 270 градус бул 3 пи бөлүнгөн 2 болот. Жана ошондой эле 360 градус бул 2 пи болот. Балдар, мен азыр силерге экранга бир эле бурчту эки чен бирдик менен жазганды көрсөттүм. Радиандык чен менен дагы, градустук чен менен жазганда да көрсөттүм. Мен сабакты жыйынтыктоо максатында азыр бир геометриялык маселени көрсөтүү менен жыйынтыктайын. Карагылачы, экранда тең капталдуу тик бурчтуу үч бурчтуктардын бурчтарын радиандык ченде туюндургула деген тапшырма берилет. Бул геометрияда да берилет. Мен ошол эки предметтин байланышын бириктирүү менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайын деп турам. Мынакей тең капталдуу болсо эки катети барабар экен. Анда ушул үч бурчтуктун бурчтарын радиандык чен менен туюндургула десе, бир бурчун альфа, бир бурчун бета деп жазып алайын. Силерге белгилүү болгондой, үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус болчу. А тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтар барабар экендигин эске алсак, альфа менен бета барабар. Альфа менен бета экөө барабар болсо, 2 альфа деп эле жазып алсам болот. Альфага альфаны кошуп, 180ден 90ды алсам 90. Альфаны таба турган болсом 45 градус. Демек 45 градусту мен радианга айландырсам, пи бөлүнгөн 4. 90 градусту айландырсам, пи бөлүнгөн 2. Мынакей балдар,
мен экранда бир эле тик буруштуу үч буручтуктун бурчтарынын радиандык чем менен да градустук чем менен да жаздым. Бул тапшырманы мен силерге жөн берген жокмун. Бул геометрияда колдонула тургандыгын, алгебрада да колдонула турганын көрсөткүм келди. Эмесе балдар, ушул бүгүнкү сабакта алган билимиңерди мындан аркы сабактын жүрүшүндө колдонуп, билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү калыптандырарыңарга ишенем. А мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.